Өйтүндүк. Эмне кечитен бери маанай жок, маанай. Кайдагы маанай болот дейт, күйөсүң да күйөсүң. Анан кечеги Лукашенкого болгон Сооронбай Жээнбековдун куттуктаасын уккандачы ушунчалык намыс арым өрттөнүп мындай тилди тишке ката турган нерсе эмес да. Анан буга чейин мен Сооронбай Жээнбековдун эрдигин баса белгилеп келгем. Жанагы Атамбаевдин кланын, Атамбаев түзүп кеткен системаны сопсон талкалады. А бирок намыс арыбыз болсо Кыргызстандын элинен кечээ Лукашенкону куттуктай турган жерде беле. Мейли Кытай куттуктады, Казакстан, андан кийин Россия болуп кетти. Анан дүйнөлүк өзгөрүүдө ошол контекст менен алганда дүйнө жаңыланууну каалап атат да. Анан көз көрүнө жанагы Тихановскаяны көз көрүнө добушун уурдап алды да. Ошондой ууруну, диктаторду жетип турган зулум Лукашенконун саясатын кош колдоп демеле куттуктаганча шашканы мындай кыргыз элинин атынан да куттуктап атат да, мындай айтканда Кыргызстандын атынанчы. Кыргызстандын олчойгон акчасын уурдап кеткен Курманбек Бакиев менен Данияр Үсөнов ал жакта эң ири инвестор болуп жүрөт. Кечээ шайлоодон кийин эң биринчи барган заводу да ошол Данияр Үсөновдун заводу болду да. Мындай айтканда олчойгон акчаны алып кеткен эме 10 жылдан бери Кыргызстанды шылдыңдап отурса Лукашенкочу экөөнү тең кармай Кыргызстандын кен прокуратурасы алып келе албай койду, канча өтүнүч жөнөтүштү. Ошого карабай биздин президент Лукашенкону куттуктай турган жерде беле. Бул мыйзамсыз президент эң ууру жол менен келди. Мунун жеңиши али белгисиз. Себеби моралдык психологиялык жактан өзүнө деле жакшы болобу Лукашенконун жана көз көрүнө. Албетте калптын чүмбөтүн жамынып курайбат көргөзүп турушу мүмкүн, бирок Беларусь эли бул жолу болуп көрбөгөндөй, тарыхта болуп көрбөгөндөй өзгөрүүнү каалап турганын жапа жабыр көргөзүштү. Ал күч органдары менен бүгүн эртең тирешип турганы мунун баары убактылуу да. Россия деле кандай акыбалды кийип турат азыр. Стихийный бир өзгөрүүгө, төңкөрүшкө даяр болуп турат. Биз ошо стратегиялык өнөктөшүбүз катары Беларусь албетте кызматташтык мындан кийин деле уланбак да. Ошо Тихановская президент болуп калган күндө деле кайсы президент келбесин, ал жеке президенттин жеке басып алган чарбасы эмес да, жалпы өлкөнүн. Андыктан ошол Сооронбайдын бул кадамы мени абдан көңүлүмдү иренжитип турат. Саясий топтор буга эң биринчи реакция жасаш керек эле. Себеби сынчыл көз караш калыптанбаган коомдо эч качан өнүгүү, өсүү болбойт. Сооронбай Жээнбеков муну туура кабыл алабы, туура кабыл албайбы, бирок тарых үчүн бул өтө одуна ката кетти. Моралдык жактан кыргыз элине бир удар, бул сокку да. Себеби ошол зулум бийликтин адилетсиз аракетине тилектештикпи булчу. Экинчи маселеге келем, мына шайлоо келатат. Шайлоо быйылкы күздөгү шайлоо өтө чоң нааразылыктарды күчөтүшү мүмкүн. Бизде күч органдары башка өлкөлөрдүн күч органдарындай элге каршылык кылып, бийликке шит болуп бербейт. Себеби эки жол моралдык, психологиялык жактан да сынган, физикалык жактан дагы элден таяк жеп калган милициялар, күч органдары бийликти коргоп бербейт. Кыргыз бийлиги ушуну унутпашы керек да. Бизде андай өзгөрүү заматта болуп кетиши толук ыктымал. Буга басым коюп аткан себебим быйылкы парламенттик шайлоого эл арасында күчөндү. Асылбек Жээнбековго болгон нааразылык, Райым Миллионго болгон. Президент көрмөксөн укмаксан булардын аракетинчи. Али Токтакунов былтыр жазында чоң журналисттик асырыш жасады, журналисттик иликтөө менен дүң кылды коомчулуктучу. Ошону көрмөксөн, билмексенге салып келген Сооронбай Жээнбеков эми бул жолу өзүнүн келечегин ойлосо, бийликтен кеткенде мөөнөттүнөн кандай болуп калат, ошол жагы эң өкүнүчтүү болуп калат да. Айткандын оозу жаман болуп, мен анын аппаратына президентке бүгүн жаман көрүнүшү мүмкүн, бирок реалдуу чындык ошого алып келатат жетелеп.
дүйнөлүк саясий өзгөрүүлөрдүн контекстинде Кыргызстан бул ошол жолго өзүнөн өзү барат. Дүйнө өзгөрүүнү каалап атат. Саясий топтордогу прогрессивдүү күчтөрдүн жолуна бөгөт боло турган олигархтар, уурулар шайлоого аттанды. Бандитизм, баягы чимкириктерден өткөн парламент орнуп калышы мүмкүн эгер ушул темп менен кетсе. Президент эгер бул жолку парламенттик шайлоону бир грант болуп мындай баарына орток мамиле түзүп бере албай бийликке ыктаган партияларга бир артыкчылык бериле турган болсо, жүздөгү нааразычылык бизде ошол президенттин өзүнүн башына кара булут айланып калышы толук ыктымал да. Эл пандемиянын учурунда бийликтин шал экенин көрдү. Эл өзүн өзү коргоду. Жанагы ыктыярчы топтор, жаштар ошол медиктердин өмүрүн сактап калууга ошолго колмо-кол болуп берди. Өпкөсүн кагынып канча жаны үзүлө турган, аркы дүйнөнүн босогосун аттай тургандардын канча миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калган. Бийлик ошону алдын ала уюштурууга жараган жок. Ошондуктан элдин ичиндеги стихиялык нааразычылык эң күчөп турган убакта биздин кыргыз бийлиги сезимтал болуш керек. Кылт эткен нерсегечи. Ал эми кечээкүдөй Белоруссиянын легитимсиз шайлоосун куттуктап турганын өзү мурундан алысты көрбөгөн эле саясатчынын кадамы болуп калды да. Ошондуктан мен саясий топтогуларга айтам, жалпы электоратка мына кечээкү шайлоо өнөктүгүндөгү элдин аң сезими, маданияты жетилгенин белорустар көргөзүп койду. Дүйнө жүзүндө жаңылыктардын эң башкы лентасына Белоруссия чыкты да. Аларды Лукашенкону куттуктаса кимдер куттуктады? Баягы автократтык, тоталитардык зулум бийликтин эгелери куттуктап туруп, ал эми демократиялуу баалуулукту тааныган өлкөлөр мунун бурмаланган жол экенин ачык айтып атат да. Анан Кыргызстан Борбор Азиядагы демократия локомотиви боло турган жерде биз артыбызга кетип атабыз да. Мына КМШ курамындагы өлкөлөрдөн Украина, Грузия, Армения демократия баалуулугу менен өнүгүү жолуна түшүп атса, Кыргызстан ошо демократия аралчасы деген Кыргызстан бүгүн Лукашенконун жалган жеңишин куттуктоо менен бул Кыргызстанга аброй алып келбейт. Эл аралык коомчулукта эмне үчүн Евросоюздан, Америкадан, башка өнүгүп аткан өлкөлөрдөн Кыргызстан өнөктөш таба албай атат. Баягы эле Россиянын көзүн караган, Кремлдин кашкабагын караган саясаттын кесепетинен мына биз дүйнөлүк колдоону табууга Кыргызстан чама чаркы жетпей отурат. Ошондуктан кыргыз бийлиги багытты каяка буруш керек эле? Эл менен эл болгону аманчылык алып келеби же саясий топтор, бир уч топтун кызыкчылыгы үчүн? Албетте, Сооронбай Жээнбековдун эң чоң эрдиги болду. Достчулукка караганда, жеке Атамбаев менен болгон мамилеге караганда улуттун, мамлекеттин тагдыры жогору экенин койду. Саткын деген жаманатка кабылса дагы, бирок ошол Атамбаевдин көшөгө артынан башкарам деген максатын талкалап, жумшак жол менен ордуна койду, жазасын берди. Бирок мындан кийинки кадамы жаңылыштык болуп атат. Мына 3 жыл мөөнөтү калды. Эгер 3 жыл мөөнөтүндө кадам сайын мындай жаңылыштыкты кетире берсе, Сооронбай Жээнбековдун келечеги өтө өкүнүчтүү болуп калат. Азыр мындай Сооронбай Жээнбековго адилеттик үчүн айтканды эп көрдүм. Ошол